Разна-раз чыгалы. Гүлнур Асанова менен Айзада Жамгырчиеванын талаш тартышы. Таланттуучу актриса Гүлнур Асанова жеке баракчасына сырдуу пост жазып, кайсы бир алып баруучу журналисттин дарегине сын айтып, ырдабай эле коюусун суранып, төмөндөгүчө кайрылды. Мен бүгүн айласыздан айтканды чечтим. Баягы эле бетке айткан жаным, дагы деле жаман көрүнөт экен. Бирок мейли, аттарын айтпай эле коеюн. Анча-мынча алып баруучулар ырдап жатасыздар. Аныңар жакшы, ар тараптуу болгуңар келет. Аны колдойм. Бирок ырдаарда мурун обонду тура жаттап, бузбай жакшы ырдаңыздар. Кээ бир журналисттин ырдаганын көрдүм. Ушуну менен үчүрдү бузуп ырдап жатасыз. Айрыкча салттуу музыкадагы кулакка сыйып калган ырларды ырдаарда мурун бир тарыхына кайрылып коюңуз сураныч. Аны мен эмес ата-бабам жайылтып укмуш ырдап кеткен. Анан жаңы обонго салып салганыңыз эң туура эмес. Себеби биз 7 жыл окуп, бирден бир жоболордун бири. Нукура обонду бузбай, оригинал вариантын келечекке жайылтуу деп окуганбыз. Ошого чоң сураныч, этияттап ырдаңызчы, урматтуу журналист. Болбосо мен бир маарекеге чыгып, ойду тоону сүйлөп алып баргандай көрүнүш болуп калып жатат. Мен пока алып баруучулукка аттана элекмин го. Билем да өзүмдүн деңгээлимди. Ар бир кесиптин майын чыгарып, профессионалдык көз караш менен жүрсөк, элдин да кулагын бузбайт элек. Ошол рахмат, туура кабыл аларсыз, дейтирчи. Ал эми катталуучулар бирөөздөн бул пост алып баруучу, жакындан баштап ырдай баштаган Айзада Жамгырчиеванын дарегине жазылган деген пикирлерин калтырышса, өз кезегинде Айзада айым да өздүк баракчасына сырдуу пост жайгаштырып, айланайындар, кыйын экенсиңер бетиме келип айткылачы, же разна-раз чыгалы деген чакырык таштады. Маалымат булагы чындыкча кеткейжи. Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон учуттарга ээ болуңуз.